Андан кийин улантып берели. Андан кийин жанагы топ поиск деп коебуз, Достор, көрүнүп атабы силерге, угуп атасыңарбы? Ой, эже көрүнүп болуп жатат. Жакшы. Жанагы биз бул жерге келгенде азыр мен кайрадан эмеге кирейин, Инстаграмга кирейин. Биз цветы деп жазганда, бул жерге жазганда, могул 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү, 5-чиге чыгып калып атышпайбы? Ушул жерге 1-чиге кантип чыгып калыш керек экен? Алдыңкы сапка кантип чыгып калыш, кандай баракчалар чыгат, ошону азыр айтып берем. Ошол жерге кантип чыгыш керек? Мисалы, бул жакта деле бар, Pandora Flowers дейт, Greenland KG дейт, Flowers for Home дейт. Көрдүңөрбү? Бул жакта көптөгөн гүл саткан магазиндердин баракчалары бар. Мынакей, бул жерге чыгып калды башына. Көрдүңөрбү? Дагы эмнени издеп көрөлү? Дагы айткыла, дагы жакшыраак түшүнүктүү болуш үчүн. Сумкада жазып көрөйүнбү? Мынакей, сумка, муну кече дагы жазып көрдүрүз. Сумка в роддом дейт. Лучшая сумка в роддом, баары эле ошондой го. Мынакей, биз бул жерге поискка жазып, топ поиск деп турган баракчалар булар, көрдүңөр? 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү, 5-чи. Эч болбогондо алдыңкы 5-тикке кирсе да жакшы, 5-чиге кирип көрөлүчү, канча подписчиги бар экен? 123 подписчиги бар экен. 123 миң. 123 миң. Эми азыр сиздерге топ поиск, мына 1-чи, мен сиздерге кече айтпадым беле? 1-чи аккаунттун аталышы ошол 1-чи сиз адамдар Инстаграмга кирип эмне деп издешет депчи, ошол сөз чыгат депчи. Бул сиздердин адамдар эмне деп издегендиги, мына сиздердин 1-чиден эң 1-чи бул топ 5ке, жанагы алдыңкы сапка чыккандагы эң негизги бул аккаунттун аталышы жардам берет. Ал эми экинчиси аккаунттун ысымы, же болбосо ачкыч сөздөр. Имя аккаунта деген жери бар го, названиянан кийин имя деген жери бар го, түшүнүп атасыздарбы? Ой, эже түшүнүктүү. Аккаунттун аталышы, анан кийин аккаунттун ысымы деген жери бар. Ал же болбосо аны ачкыч сөздөр деп койсок болот. Ошол эки жол жардам берет. Мисалы үчүн, кайра карап көрөлү, сиздерге да түшүнүктүү болуш үчүн. Кайра карап көрөлү. Бул жака кирейин. Мисалы үчүн, азыр деген акыркы жылдарда прокатка көйнөк алып тойго кийип баргандар көбөйдү. Мисалы үчүн, алар деген бул жака издегенде, мен Инстаграмдагы баракчам көрүнүп атабы силерге? Инстаграмдын экраны көрүнүп атабы? Ооба. Ооба эже. Мисалы үчүн, мынтип жазышат. Прокат платья. Платья азыр. Прокат платья Бишкек деп жазышат. Прокат платья Бишкек. Көрдүңөрбү? 1-чиге чыкты. Буга хэштег менен болуптур. Which Sisters KG дейт. Прокат платья. Плакат KG. Мынакей. Сезим атташы. Мунун эмеси жакшы жазган. Прокат платья деп жазыптыр. Көрдүңөрбү? Бизге кайсыны жазып издесек, ошонун аталышындагы менен чыкты. Мынакей. Муну аталыштагы прокат платья экен, анан кийин атындагы прокат платья деп жазыптыр. Ошон үчүн 1-чиге чыкты. Көрүп атасыздарбы? Ооба эже. Көрүнүп жатат. Жакшы. Азыр Бишкек.
Астананыкы чыгып атат, Алматанын чыкчу эмнеге бизге Казакстан чыгып прокат базар кейчи. Баарын подписчик азыр экен. Мынакей, эң биздин дагы башка дагы айтып көргүлө, дагы эмнени издеп көрөлү. Бат-баттан бир айтып көрсөңүздөр. Китеп дүкөнү издеп көрбөдүкпү? Китеп дүкөнү келиңиз эң жакшы. Китеп деп чыкканда, китеп деп биз жаздык, ошондо мынакей чыкты китептер, китепче. Китепти эле издейсиздерби же эмне деп издейсиздер эмеден? Инстаграмга киргенде. Билбейм, мен ошол магазиндин аталышын айтып анан жазып анан издейм да ошол. Эгерде магазиндин аталышын билбесеңиз, сиз китеп издеп атасыз, китепти эле жазып киресиз. Эже минтип болбосокчу, доставка книг депчи. Доставка книг макул. Книги доставка Талас, книги доставка Бишкек. Мынакей көрдүңүздөрбү, ушул доставка деп могул жерине жазганда, мына биз деген доставка деген ачкыч сөздү жазып койдук. Мынакей бул жака ким, кайсы китеп дүкөнүнүн инстаграмдагы баракчасына книги деп жазып, анан кийин доставка деп көрүп атасыздарбы? Доставка деп жазыптырмы ачкыч сөздөрүнө, атына. Ошон үчүн бизге ушул чыкты. Ошондуктан адамдар бизди кантип издейт экендигин көрүшүбүз керек. Келиңиздер, азыр биз китеп деп издеп көрөлү, ошол жакта көбүрөөк эмелер чыккан. Мынакей китеп. Китепчи KG дейт. Биринчиге чыкты китепчи KG. 2300 подписчиги бар экен. Мынакей анан китеп деп киргенден калганы китептер дейт. Көрүп атасыздарбы? Бул аккаунттун аталышында дагы китеп бар. Анан кийин бул жеринде дагы китепти жазыптыр. Көрүп атасыздарбы? Ооба эжеке. Азыр анан кийин китеп KG Books дейт. Китепкана, китеп сүйүүчүлөрү, Феномен KG. Мынакей Феномен KG деп мунун эмесине мынакей Данек Books дейт. Феномен KG менен Данек Books булардын аккаунттун аталышында эме китеп деген жок, китеп деген сөз жок. Өзүңүздөр байкап атасыздарбы? Бирок биздин алдыңкы саптардын катарына чыкты. Алдыңкы 5ке болбосо дагы Феномен алдыңкы 5ке кириптир. Ал эми Данек Books 9-чу экен. Мынакей Феномен KG'ге кирип көрөлү. Карап туруңуздар. Феномен KG'нин өзүндө китеп деген сөз жок, байкап атасыздар. Бул деген ошол китеп дүкөнүнүн өзүнүн атын жазыптыр, Феномен KG деп. Ал дагы туура эле, ал деле. Анан кийин бул жерге мына китеп деген сөз мына бунун атында турат, анын ачкыч сөздөрүндө турат. Көрдүңүздөрбү? Феномен китеп дүкөнү деп. Достор, угуп атабы? Ооба эже, анан логотиби дагы жакшы экен. Ооба, булар деген ошол атайын эме кылып бул эмелери дагы бар, мынакей. Азыр дагы кирип көрөлү. Эми биз бул эмеге кирип көрөлү. Нур китеп дүкөнү дейт, келгиле ошого кирип көрөлү анда. Көрдүңөрбү, мунун эмеси подписчиги аз болсо деле мынакей бизди алдыга чыкканыбызга Инстаграм муну адамдар эмне деп издесе, Инстаграм ошолорду гана тандап берет да. Көрдүңөрбү, силер китеп деп издесиңер, адамдар силерди кантип издейт экенин биринчи билип алышыңар керек да. Нур китеп деп, китеп деген сөз анын аталышында дагы бар, мына китеп дүкөнү дейт. Книги деп жазыптыр. Адамдар китеп деп издешет же книги деп издешет да. Ошондуктан мына аны дагы кошо жазып коюптур. Книги деген дагы кошо жазып коюптур. Китеп дүкөнү дейт. Мына могулардын баардыгын эле силер кече үйрөндүңүздөр го Canva'данчы. Могунун баарын Canva'дан эле жасашкан. Мен силерге дагы көрсөтүп берем. Кийинки сабактарда кантип постко жасаш керек экенин дагы карап коелу. Нур китеп бул. Бунун эмесине да мына китеп деп жазылган, көрдүңүздөрбү? Ысымында дагы, ата эмесинде дагы, атында дагы. Азыр. Данек Books, Уя KG дейт, келиңиздер. Уяга кирип көрөлү.
Уя китеп үйү. Бул деген уя деген аталышта бул эме деген жок. Китеп деген сөз жок. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан бул өзүнүн ачкыч сөздөрүнө дагы китеп дегенди кошуптур. Ошондуктан бизге китеп деп чыгарып берип атат. Эми азыр мен сизге слайд көрүндүбү? Ооба эже. Жакшы. Түшүнүп атасыздарбы? Биринчи сиздер колуңуздардан келсе, адамдар сиздерди кантип издейт экендигин биринчи билип алыңыздар. Андан кийин ошол ат менен, ошол сиздерди адамдар кантип издейт деген ат менен, ошол менен жанагы эме ачканыңыздар жакшы жардам берет. Аккаунттун атын аталышын ошондой койгонуңуздарчы. Эгерде экинчиси же болбосо такыр эле андай болбосо, такыр эле андай болбой баратса, андай аталыш болуп же бош эмес болуп ошондой болуп баратса, жанагы экинчи аккаунттун ысымы деген жер бар, имя аккаунта деген жер бар, билесиздерби? Ооба. Эч болбогондо ошол жерге сөзсүз кошуш керек. Мисалы үчүн кече биз башында бир кыз айтты эле хиджаб анан кийин эмне деп, келиңиздер ошол жерге кирип, кайра Инстаграмга кирип көрбөйлүбү? Азыр. Корго. Инстаграмга кирели азыр. Сиздердин бир эмени айтыңыздар. Бир ошол бир жаңы бир проект баштаганыңыздарды же балким өзүңүздөрдүн кол эмгегиңиздерди ушул Инстаграмга алып чыгып аткансыздар, өзүңүздөрдүн бир аккаунтты айтыңыздар. Бирөөңүздөр. Эже мен айтсам болобу? Айтыңыз. Эже лоял деп жазып көрсөңүз да. Loyal. Loyal KG дегенби? Экинчиси. Loyal KG ушулбу? Мен кечеден товар алып келип, анан эметем да, ошо жүктөп эметем. Жакшы. Жакшы. Бул өзүңүздүн бизнесиңизби? Ооба. Жакшы. Сиз канча жаштасыз? 15. Азаматсыз, 15 жашта. Loyal KG дейт. Turkish Brands, ошонун эме сиздики ошо Turkish Brands деп турат да? Сиз муну бул жака киргенде сизди латын алфавиттери менен де Turkish Brands деп эч ким эметпейт да, мисалы үчүн эмне деп, сиз деген эмне сатасыз? Аялдардын, айымдардын кийимдери экен, айымдардык экен. Азыр коюп туруңуз. Loyal KG бул аталышыңыз жакшы экен, кыска, эсте каларлык. Loyal деп дагы аватарыңызды дагы жакшы кылыптырсыз. Мындай көңүлдү бурдура турган өзүнө. Андан кийин бул жердеги эмеңиздин ысымы, имя аккаунта. Азыр ошонуңузду оңдош керек экен, женский. Женский магазин. Женский магазин. Сиз ошол жерге женский магазин деп эле өзгөртүп койсоңузчу. Лоялдыбы? Жок, лоял эмес, мына могул жерде азыр мен сизге кайра кирейин да азыр. Лоял тура берсин. Лоял тура берсин. Лоял. Азыр. Лоял. Негизи ал жакта деген мындай кичинекей балдардын деле кийимдери, эркек кишилердики деле все таки баардык түрү эле бар, анан негизи дагы ачсамбы деп ойлонуп атам да. Мындан башка депчи. Эмелердики эркек балдардыкын өзүнчө, кичинекей балдардыкын өзүнчө кылып дейсизби? Андай деле кылсаңыз болот, анан кийин ошентип 3 баракча багы мужской, женский, детский өзүнчө кылып ачкандан кийин, анан кийин бул жерге ошолорду белгилеп кошуп коюшуңуз керек да. Бул жакта мужской, женский, детский бар турбайбы?
Бардыгы бири-бирине байланып тургандай кылыпчы. Мисалы үчүн сизде эч ким лоял KG деп эч ким атыңызды жазып издебейт да, аны ошол лоял деген атты билген эле адам издебесечи, аны Turkish Friends деп деле эч ким издебейт да. Издегендер болушу мүмкүн, бирок көпчүлүк антип издебейт. Араңыздарда барбы? Turkish Friends деп жазып издеп көргөндөр барбы? Мисалы турецкая одежда деп жазсачы? Балким турецкая одежда деп, адамдар ошону кантип издейт? Эми мен сиздерге дагы бир нерсе көрсөтөм азыр. Азыр. Мынакей. Ошол адамдар кайсы сөздү кантип издейт, кантип көрөт? Одежда деп издешет го. Ошентип издешет, одежда деп деле издешет, турецкий одежда деп издешет. Turkish Friends дегендин ордуна ошо алмаштырыңыз, ошону. Мынакей эмелерден окуучуларына сунуш түшүп атат. Анан кийин мындай деген нерсе бар. Интернеттен, ошол эле социалдык тармактардан адамдар кайсы сөздү көбүрөөк издешет дегенди бизге изилдеп чыгарып бере турган WordStat Яндекс.ру деген программа бар. Угуп атасыздарбы? Ооба, эже угулуп жатат. Угуп атса жакшы. Мен азыр WordStat Яндекс.ру азыр биз деген ушуга кирип, кайсы сөздү адамдар кантип издешет экенин азыр көрсөтүп берем сиздерге. Аны деле Play Market'ten көчүрүп алсак болот да, ал программаны деле. Play Market эмес, эмеден эле. Бул Google'дан эле. Мынакей. Азыр экраным көрүнүп атабы сиздерге? Ооба. Экран көрүнүп атса, бул жерге эле жазабыз. WordStat чыкты. WordStat Яндекс.ру көрүнүп атабы? Ооба. Ушуга эле киребиз. WordStat Яндекс.руга киребиз. Мындан оңой эле кадимкидей эле бул жерден регистрация деген эмеси чыгат, регистрация деп чыгат. Ошондон эле каттоодон өтүп эле киресиздер. Анан кийин бул жака киргенден кийин азыр одежда деп издеп көрөйүнчү. Анан кийин мынакей бул жерде региондордун аттары чыгат бул жердечи. Россияныкы чыгат, СНГныкы бар, Европа, Азия азыр. Бул жакта негизи эме болот. Адамдар кантип ойлонот, адамдардын логикасы менен камтылып эметилгенде адамдар кантип издейт, кайсы сөздү көбүрөөк издейт. Мисалы үчүн адамдар кийим издесе, адамдар эмне деп жазат, ошо одежда деп жазат да көбүнчө, Мисалы үчүн маникюр деп жазышат, же болбосо салон красоты деп жазышат, ошол сыяктуу. Азыр мен СНГни тандай берейин, бул жакта ошол биздин Кыргызстандагы бар. Мынакей. СНГде одеждада биздегендер, издеп жазгандар, одеждада биздеп ошол жазууну колдонгондор 553.793 экен. Магазин одежда деп жазып киргендер 70.220 экен. Женская одежда деп жазып издегендер 37.473. Интернет магазин одежда дегендер 37.105. Детская одежда, купить одежду дейт. Көрүп атасыздарбы? Сиздерге көрүнүп атабы? Чыкканда жыйын. Я поняла. То есть можно же, если так посмотреть, самые популярные слова выбрать и написать вот так вот в ряд, да, получается, одежда. Ооба. Запятая магазин одежды, запятая бренд, да? Ооба. Хорошо. Азыр деген биз Turkish бренд деп деле, турецкий бренд деп деле жазып издеп көрөлү. Ошолор менен азыр салыштырабыз да, ошон үчүн сиздер бул жака кылып, мисалы үчүн сиздер эмнени, кайсы товарды сатып атасыздар, ал товарыңыздарды адамдар кантип издейт деп анан кийин, мисалы үчүн адамдар минтип издеши мүмкүн, мындай да кылып издеши мүмкүн деп 3-4 вариант келет да башыңыздаргачы. Ошону сиздер кайсынысын көбүрөөк издейткенин көрүш үчүн мынакей ушул жака кирип жазып текшере аласыздар. Көрдүңүздөрбү?
Можно еще раз название? WordStart, Яндекс.ру? WordStat Яндекс.ру ооба мынакей. Сиздерге көрүнүп атабы бул жерден? Жанагы эмеге дагы жазып койгом. Слайдка дагы ушуну жазган WordStat Яндекс.ру. Мисал үчүн маникюр деп жазып көрөлү. Ох, смотрите, как... Мынакей, азыр эсептеп чыгарып берет бизге. Мынакей маникюрду 257.005 болуп калып 257.005 адам издептир. Маникюр деп жазып издегендер. Маникюр 2020 деп дагы издегендер бар экен, бул 51.365. Ногти маникюр деп дагы издешет экен, маникюр фото деп издегендер бар экен, Маникюр плюс на короткие дейт. Мынакей ошол эмелерге байланышкандар да булар. Ошол сулуулук салонуна байланышкандар, мынакей издегендер. Маникюр гель, маникюр лаком дейт. Көрүп атасыздарбы? Летний маникюр дейт, идея маникюра дейт. Бул жагында да турат мынакей. Наращивание ноготь дейт, гель лак, салон красоты мынакей. Ресница наращивание. Көрүп атасыздарбы? Ооба. Адамдар эмнеде биздегендиги. Бул эми жалпы адамдардын логикасы менен каралганда адамдар эмне кайсы сөздөрдү жазып издейт депчи. Андыктан ушул жактан ушунун жардамын колдонсоңуздар болот. School деген кирди азыр, ким экенин тактап коелучу. Кече дагы кирди эле. Дагы суроолор барбы, достор? Эже, у меня вопрос. Ага, бериңиз. На начальной... Орысча берите, пожалуйста. На начальной стадии я заметила многие аккаунты имеем ачканда, у них в подписках 3000 жакын адамдай. Просто они подписываются на всех людей. Это правильно или нет, как вы думаете? Ооба, ошол жанагы подписчиктер менен иштөө деген дагы сабак бар да, ошол бөлүмдө сабактын ошондой бөлүмү бар да. Ошондо айтайын аны. Азыр биз башынан баштап кетип атпайлыбы азыр, биз деген каттоодон өткөрдүк, анан кийин атын жаздык, анан аватарды койдук, анан кантип топ поискке кириш керек экендигин өтүп атабыз азыр, баардыгы баштан башталып кетип атат. Ошондо айтайын, макулсузбу? Макул. Макул. Жакшы. School деген ким, биз менен байланышып коесузбу? Бул мен. School деген ким, School деген? Эже, бул мен компьютерден кирип атам. Альбина Базарбаева, сизби? School менен сиз кирип атасызбы? Макул. Эми топ поиск түшүнүктүү болдубу, достор? Кантип биз ошо алдыңкы 5-тикке, алдыңкы катарга чыга алат экендигибиз? Ооба, эже. Ошол аккаунттун аталышы биринчиден ошол адамдардын кантип издегендигине туура келиш керек. Эгерде аккаунтту башка аталыш, мисалы үчүн жанагындай компаниянын аталышы болуп калышы мүмкүн, жанагы Хаят компания болуп калышы мүмкүн. Жанагы өзүбүз көргөндөй китеп дүкөнүнүн аталышы эмне эле, Феномен KG деген сыяктуу болуп калышы мүмкүн. Алар болсо аккаунттун аталышы ошондой аталыш болуп калса, анда бул жерде аккаунттун ысымы деген жерди биз ошол ачкыч сөздөрдү ошол жерге жазышыбыз керек. Жана баш тамга менен жазгыла. Баш тамга менен жазып, анан кийин ортолоруна моундай эмелердин кереги жок. Азыр мен силерге дагы көрсөтүп коеюн. Азыр. Бул жака жүрдүк. Жанагы могул эме жерине смайлик анан эмнелерди кое беришет, анын кереги жок. Андайды койбогула. Мисалы үчүн моундай ушул жерден эле мисал алып коем. Мисалы үчүн могул эмнени сүрөттү, алманын сүрөтү, эмнени сүрөтү. Loyal KG'dеги кыскакта. Мынакей, көрсөтө берейин, могул жердегилер эмнелер жана смайликтер турбайбы, кошумча жазуулар могул жерде көрүп атасыздарбы? Ооба. Ушундай жазуулардын жанагы бир смайлик коюп коюшат, алардын кереги жок могу ысымы деген жергечи, алар жанагы ошентип изилдеметип, Instagram ошентип бул жака поискке жазганда силерди өзү мынтип иргеп алып чыгып берет да, анан ошондо моголар ошол нерсеге жолтоо болот да, смайликтерчи, моундай сызыкчалар.
Колуңардан келсе андай кылып жазбай эле болгола, жөнөкөй эле кылып баш тамга менен жазгыла, ушундай чоң тамга менен, баш тамгалар менен жазгыла. Азыр жерде деп жазып көрөлү. Сонун одежда для всей семьи, женская одежда. Колуңардан келсе монтип чоң кылып жазганга аракет кылгыла, мынакей. Женская одежда. Анан кийин бул топ поискка киргенде, биринчиден айттык өзүңө эмелерден. Биринчи могул аккаунттун аталышы боюнча биринчи орунга коет Instagram. Кайсыларды биринчи алдыңкы орунга коет, ошону угуп алыңыздар, мынакей. Биринчи могул аккаунттун аталышы боюнча биринчи орунга коет. Андан кийин бул жердеги ысымы боюнча биринчи орунга коет. Түшүнүп атасыздарбы? Могул мышканы көрүп атасыздарбы? Ооба. Экинчи ушулуңуз боюнча биринчи орундарга коет. Анан кийин үчүнчү жанагы биз өзүбүз катталганды биринчи орунга алып чыгат. Эгерде мисалы үчүн магазин деп жазып көрөйүн, магазин. Эгерде сиз могу Калига Кейжиге кирип, эгерде сиз могу Калига Кейжиге өзүңүз катталган болсоңуз, анда ушуну биринчиге коюп берет. Ал эми андан кийин болсо, эгерде сиз ага катталбасаңыз, сиздин жанагы катталуучулары биздин досторубуз, жанагы сиздин Инстаграмда өзүңүздүн досторуңуз барго? Ошолордун көбү, сиздин досторуңуздун көпчүлүк бөлүгү эгерде ушул магазинге катталган болсо, анда ушул биринчиге алдыңкы орунга чыгат ушулар. Андан кийинки орунга жанагы катталуучусу көптөр, подписчиги көптөр барго. Андан кийинки орунга ошол чыгат. Андан кийин акыркы орун, андан кийинкиси болсо, могу топ поискка киргенге мындай түрткү берген дагы акыркы бул жанагы эмеси, географиялык аймагы боюнча сизге кайсынысы жакын? Ошосуна карап, анан кийин сиздерди чыгарат алдыңкы сапка. Мисалы жанагы Айгерим деп жазганда делечи, биринчи жанагы Айгерим Расул кызы чыгат го, андан кийин Айгеримге подписчиги көп кыздар чыгып калат, Ооба, ошондой. Мисалы Айгерим деп жаздыңыздар. Айгерим Расул кызы чыкты. Мунун подписчиги көп. Муну дагы көрдүңүздөрбү? Өзүнүн эмесине аккаунтунун аталышы Айгерим. Ошон үчүн Айгерим Расул кызы. Айгерим деп жазылгандар көп да, эмедечи, Инстаграмдачы. Анан кийин мунун подписчиги көп, анан сиздин дагы досторуңуз буга көбүрөөк катталган болушу мүмкүн. Ошондон анан кийин иргеп Инстаграм өзү алдыга чыгарып атат. Андан кийин Айгерим Акулбекова дейт. Андан кийин көрүп атасыздарбы? Калган Айгеримдер чыгып атат. Айгерим деп бул жеке Жамболотова деп аталышын аккаунтун ушинтип коюптур. Андан кийин Айгерим деп жазып коюптур жанагы атыначы, ысымына. Калгандары чыгып атат. Ошентип Инстаграм өзү эсептеп ошентип эмете берет, чыгара берет. Коюп туруңуздар, ооба. Үйрөнөбүз. Аккаунтту коргоо. Аккаунтту коргоо. Мисалы үчүн кээде аккаунтуңуздарды башка бирөөлөр жанагы взломать этип кетет деп коет го, жана көп подписчиги барлардычы. Паролун билселер. Ооба, паролун билип, бир нерсе кылып, эме кылып кеткендечи, ошондо сиздер деген ал аккаунтту деген коргош үчүн баягы кече айтып өткөндөй, кечеде айтып өттүк, жанагы электрондук дарегиңерди эч ким билбеши керек. Бир аккаунтка бир гана электрондук дарек койгула, жана почта mail.ru же gmail.com. Анан кийин татаал пароль коюшуңуздар керек. Өзүңүздөрдүн атыңыздардан анан кийин туулган жылыңыздарды койбой, татаал пароль коюшуңуздар керек. Татаал пароль. Анан кийин двухфакторная аутентификация деген жери бар ошол эмеде, Инстаграмдын настройкасында. Ошону күйгүзүп коюшуңуздар керек, аккаунтту ошолор менен коргосоңуздар болот. Анан кийин достор, кийинки Инстаграм эмне себептен баракчаңызды кулпулап же өчүрүп коет деген дагы бар. Кээде автоматтык түрдө кээ бирлердин баракчасы өчүп калат. Анан кээде жанагы сиз башкаларга каттала албай каласыз, лайк кое албай каласыз. Сизде ушундай болгонбу? Болгон, анын закрытый кылып салышкан да аккаунттарын.
Жок, мисалы үчүн сиз башкаларга бир жума блокировка болуп калгандар барбы Инстаграмдан? Кээде бир жума блокировка кылып коет. Бир эки жума блокировка кылып коет Инстаграм. Барбы ошондойдор? Ооба, бар. Менде болду. Келиңиздер Бир ошону жума кылалы. блокировка же башкага батыска таштабайсың, же лайк кое албайсың, ошондой. Ооба, ошондой болот. Мынакей, ошон үчүн Инстаграм эмне себептен баракчаңызды кулплап же өчүрүп коет. Мунун дагы себептери бар. Мисалы үчүн биринчиден автордук укук деген нерсе бар да. Эгерде сиз башка бирөөнүн сүрөттөрүн өзүңүзгө жүктөсөңүз, башка бирөөнүн жазган тексттерине башка бирөөнүн даяр бир текст жазып койсо, ошону эле өзүңүзгө көчүрүп кое алсаңыз, автордук укук деген ушул. Башка бирөөнүн эмгегин өзүңүздүн эмгегиңиз катары көрсөтүп жатсаңыз, анда алар болсо арыз жазышса же Инстаграм өзү деле байкап калса, анда сиздин аккаунтуңузду өчүрүп коет алар. Себеп дегенде сиз автордук укук башка бирөөнүн эмгегин плагиат кылып өзүңүзгө колдонуп жатасыз деген мааниде. Экинчи, тарбияга туура келбеген контент болсо, жаман нерсеге үндөй турган, ошондой нерсе кыла турганды Инстаграм өзү байкап калса, ошентип өчүрүп коет, же болбосо жанагы сизге жана пожаловаться кылып, бул деген ушундай жаман нерселерди жайылтып атат деп сиздер адамдар тарабынан сизге дагы арыз түшсө, сизди дагы өчүрүп коюуга Инстаграм укуктуу. Инстаграм өчүрүп кое алат. Андан кийин жанагы биз деген бир жума же эки жумага Инстаграм блокировка кылып койгондо, мисалы үчүн сиз бир эле учурда көп адамга катталсаңыз, же болбосо бир учурда көп адамдан отписка кылып чыгып кетсеңиз, же болбосо тынбай бир учурда 20 мүнөткө чейин тынбай жана башка бирөөлөргө комментарий жазбай тынбай ушундай нерсе кыласыз го, ошондой кылсаңыз сизди 7 күндөн 15 күнгө чейин баракчаңызды кулплап коет Инстаграм. Ооба, жеке туруп айтасыз. Мен отписка кылганда бир жумага эме болгон да, заблокка коюп. Ошондуктан жанагы кээ бирлер бар го, биз подписчик көбөйтөбүз деп баардыгына кошулушат го бирдей убакытта. Баардыгына кошулушат, анан кайра алардан отписка болот, анан кийин жанагы эмелерге дагы көп жазышат го, жанагы ырчылардын комментарийлерине, адамдардын көп обсуждение кылып, жана комментарий жазган жерине рекламалар көп кетет, билесиздерби? Ооба. Ошол жакка да мисалы үчүн тынбай ошол жакка дагы жөнөтө берсем, тынбай ошол жакка дагы комментарийлерин жөнөтө берсе, аларды дагы блокировка кылып коет. Анан ошондуктан убагы менен кылышыбыз керек. Көп адамга бир учурда көп адамга өзүбүз кошулуп, анан кайра алардан отписка кылып ушинтип беришибиз керек. Аны деген эгерде ошентип көп жолу ошондой блокировкага түшүп кала турган болсоңуздар, мисалы үчүн 4-5 жолу же 5-6 жолу көбүрөөк блокировкага түшүп кала турган болсоңуздар, кийинкилеринде Инстаграм сиздердин эмени өчүрүп коюшу мүмкүн, баракчаны. Андыктан подписчик чогултабыз деп башка бирөөлөргө катталып, анан кайра отписка болсоңуздар дагы мындай аз санда кылыңыздар, айтыңыз. Эгерде Инстаграм сенин аккаунтуңа түшүп койсо, вообще Инстаграмда эчтеке жокпу? Сенин аккаунтуңда вообще эчтеке жок болуп калган? Сенин аккаунтуң жок болуп калган? Таптакыр эле өчүрүп салат таптакыр эле. Андай эме жок болуп калат. Биз деген Инстаграмга кириштик. Буга чейинки түшүнүктүү эле болду, мен жаңы темага өтө берейин. Акчаны сүрөттөп жазуу. Жанагы билебиз, андан кийин жана биография деген жери, ошол жерден сүрөттөп жазып коебуз го, билесиздерби? Ой, жеке. Ал жерге дагы тандалган жакшы нерселерди жазышыбыз керек. Бул деген мынакей УТП деген уникальное торговое предложение. Мен муну уникалдуу сатуу сунушу деп котордум, УС деп котордум. Эгерде бул көбүнчө СММде УТП деп колдонулат, анан эгерде силер УТПны уккандан ал эмне болду экен деп анан кийин ойлонуп калбагыла да. Бул деген уникальное торговое предложение, буну мен уникалдуу сатуу сунушу деп колдондум. Эми мынакей көрүп атасыңар, көп деген жашыл алмалар турат, анан кийин ортосунда бир кызыл алма турат. Бул кызыл алма өзгөчөлөнүп турат, көрүп атасыздарбы? Ошол сыяктуу Инстаграмда дагы толтура баракчалар бар. Баардыгы тең ошон туура каттоодон өтүп, аватарларын жакшы кылып коюп, жана топ поиска алдыңкы катарга чыкканга баардыгын ошентип настройкалап быктап алышты. Эми андан кийинки орунда жанагы андан кийин окуйбуз го. Эмнени окуйлу азыр? Инстаграмга көрүндүбү, көрүнгөн жокпу? Көрүнүп атат жеке.
Көрүнүп атат. Андан кийин мына ноголор окулат, андан кийин мы открылись дейт, онлайн магазин одежды дейт, товар из Турции деп. Андан кийин мына ушулар көңүлдү бурат, көрүп атасыңарбы? Ооба. Ошолор көңүлдү бурат. Ошондуктан биз ошол жерди кантип жакшы кылып жазыш керек экендигин үйрөнөбүз азыр. Мисалы үчүн ал жерге уникалдуу сатуу сунушу жана атаандаштык артыкчылык деген бир эки түшүнүк бар. Атаандаштык артыкчылык деген бул эмне? Атаандаштык артыкчылык деген бул өзүңдүн атаандаштарыңдан башка атаандаштарыңдан айырмалануу, айырмалануу. Мисалы үчүн ал айырмалануу, мисалы үчүн ал башка атаандаштардын деле колунан келиши мүмкүн. Мисалы үчүн айталы, мисалы үчүн бир салон, сулуулук салону бар деп айталы, сулуулук салону бар. Ал болсо өзүнүн атаандашынан артыкчылыгын көрсөтүү үчүн ал биринчи сулуулук салону ал деген өзүнүн кардарларына кофе берип баштады дейли. Андан кийин анын деген жанындагы сулуулук салону дагы ойлонду, да, бул деген өзүнүн кардарларына кофе берип атат, макул, мен дагы өзүмдүн кардарларыма кофе менен булочка берейин деп ойлонот. Ал дагы кардарларына кофе, анан кийин булочка берип баштайт. Андан кийин үчүнчү салондагы тигилерди көрүп ал дагы ойгонот, да, бул деген кофе берип атыптыр, бул деген кофе менен булочка берип атыптыр. Мен анда алардан жакшыраак кылып, мен деген аларга таза кофеден ушул өздөрүнүн көзүнчө кайнатылган кофе берейин деп чечиши мүмкүн. Бирок бул жерден деген көрүп атасыңарбы, ушулдай сыяктуу артыкчылыкты башка бирөөнүн дагы колунан келет да, башка бирөөнүн дагы колунан келет. Андыктан бул уникалдуу сатуу сунушу деген бул уст деп атпаймынбы? Бул деген башка биздин атаандаштарыбыздын мындай колунан оңой эле келбей турган, бир аз кыйынчылык менен жете тургандай болуш керек. Бул деген силердин жумушуңардын эң туздуу жери, адамдарды эмнеңер менен кармап каласыңар, Бул деген силердин уникалдуу сатуу сунушуңар деген, уникалдуу сатуу сунушуңарды окуганда адамдар өзүнүн сатып алуу чечимин чыгара тургандай болуш керек. Мисалы үчүн эмне деп жазасыңар? Мисалы үчүн биз деген жанагы сулуулук салону боюнча мисал кылып өтпөдүкпү? Алар деген кофе беришет, анан кийин кофе менен булочка берет, анан үчүнчү салон аларды көрүп, мен дагы алардан жакшыраак болоюн деп аларга кайнатылган кофе берип баштайт депчи. Билесиздерби, сулуулук салону деген кофе иче турган жер эмес, кофе иче турган жер эмес. Ал жерге адамдар чачын кыртырыш үчүн, тырмактарын жасатыш үчүн, боенуш үчүн барат. Андыктан ал жерге биринчи орунду биз ал ошондой жана артыкчылыктарга эмес, кардарларга тартууга эмес, биринчи орунда биз мастерлерге орун беришибиз керек. Мисалы үчүн сиз артыкчылыгыңызды эмес, ошону уникалдуу сатуу сунушуңузду жазасыз. Биздин жанагы эме деп атпайлыбы? Кайра эмеге өтөйүнбү? Инстаграмга кайра өтөйүнбү? Азыр. Салон красоты. Мынакей салон красоты Бишкек. Көрдүңүздөрбү, салон красоты деп жазганда мына ушул ат менен чыкты, салон красоты деп жазылган ат менен. Андан кийин экөөнө тең ошо салон красоты деп жазыптыр. Мисалы үчүн сиз бул жерге көрүп атасыздар, парикмахерские услуги дейт, бул жака өзүнүн жумуштарын жазыптыр. Сиз эгерде ошондой тиги жана мисалда келтиргендей кофе берген, аны муну кыла турган адамдар болсо, бизде тиги кофе бекер, анан типу деп жазуунун кереги жок. Ал деген кардарларды балким кызыктырышы мүмкүн, бирок кардарларды өзүңүздөргө кармап калбайт. Ал үчүн сиздер ошол кофе берилет, бекер мындай берилет дегендин ордуна бул жерге бизде 10 жылдык стажы менен мастерлер иштешет деп койсоңуздар, адамдардын тиги сатып алуу чечимин чыгарганга сиздерге ошол нерсе жакшы туруп көрөт. Жанагы адамдар ал жерге салон красотыга кофе ичүү үчүн эмес, алар деген чачын кыртырыш үчүн барат. Алардын деген максаты башка да. Уникалдуу сатуу сунушу деген ошол. Уникалдуу сатуу сунушу. Эми биз деген, сиздер деген өзүңүздөрдүн уникалдуу сатуу сунушуңуздарды табышыңыздар керек.
башкалардан эмнеңиздер менен айырмаланып, эмнеңиздер менен өзгөчөлөнүсүздөр, башкаларда жок, сиздерде кандай нерсе бар, ошонуңуздарды табышыңыздар керек. Адамдарды эмнеңиздер менен кармап каласыздар. Мисалы үчүн, бул жерге бир мектептин мисалын жазып койгом, жана биз атаандаштарды изилдөө деген нерсе бар. Билесиздер да, атаандаштарды изилдөө. Бул сиздер көрүп жаткан жөн гана мисал, сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн эле жазып койгом. Сиздер дагы өзүңүздөргө ушундай бир таблица түзүп алып, аны өзүңүздөр дагы жазып чыгасыздар да, өзүңүздөрдүкүнчү. Мисалы үчүн, бул жерге артыкчылыктарын жазасыздар. Бул жерге өзүңүздөрдү жазасыздар. Анан кийин бул жерге өзүңүздөрдө болгон нерселерди жазасыздар бул жергечи. Мисалы үчүн кийим, анын өңү, анын баасы, анан акция деген нерселер болушу мүмкүн. Анан кийин бул жака калган атаандаштарыңыздар жазасыздар. Атаандаш 1, атаандаш 2, атаандаш 3 депчи. Анан бул деген мен жанагы мектептин мисалында кылып койгом. Сиздерге түшүнүктүү болсун деп. Бул жөн гана мисал. Мисалы үчүн анын тажрыйбасы биздики 8 жыл, башка атаандашыбыздыкы 5 жыл, 3 жыл, 1 жыл 6 ай болушу мүмкүн, 3-чү атаандаштыкы. Андан кийин анын наамдары, ал мектептин наамдары жылдын эң мыкты мектеби наамынын ээси, а экинчи атаандаштыкы министрдин ада грамотасын алышы мүмкүн. Андан кийинки башка мектептерде мындай наам жок. Андан кийин долбоорлор болушу мүмкүн, сизде кандай долбоорлор болгондугун жазып коюшуңуз мүмкүн. Окуучулардын саны, билесиздерби, окуучулардын саны канчалык аз болсо, ошончолук мугалим жакшы түшүндүрөт деген эме бар. Балдар мугалим жакшы, окуучулар аз болсо, балдар мугалимди жакшы түшүнөт деген бир эме бар, түшүнүк бар. Ошол сыяктуу окуучулардын аздыгы дагы. Бир класста 7 гана окуучу бар, а башкаларда 8, 10, 12. Мынакей ошол сыяктуу. Сиздер ушул сыяктуу кылып өзүңүздөрдү дагы жазып, бул жакта артыкчылыктарды жазып, бул биринчи колонкага. Андан кийин атаандаштарды ушундай кылып салыштырып изилдейсиздер. Анан кийин жанагы био деген жерине Инстаграмдын ушул чыккан башкалардан айырмаланган, башкалар сизге оңой менен жете албай турган нерсени могул жерден иргеп алып, анан кийин жанагы био деген жерге жазасыздар. Сүрөттөп жазуу деген бар го Инстаграмда. Эме көрүндүбү бул? Инстаграм көрүндүбү сиздерге? Жок эжеке. Көрүнгөн жок. Слайд эле көрүнүп. Азыр. Мынакей бул жерге. Мынакей бул жердеги анын деген биографиясы ушул жерге сүрөттөп, ошол сиздер деген атаандаштарыңыздардан изилденип, сиздердин артыкчылыгыңыздардын, өзгөчөлүгүңүздөрдүн, башкалардан аябай айырмаланган нерсе, башкалар жетүүсү кыйын болгон нерсени ушул жерге жазасыздар. Ал нерсе сиздин кардарларды өзүңүзгө кармап калууга жардам берет. Мына ушул жерге. Көрдүңүздөрбү? Эми азыр сиздерге тапшырма ушундай кылып, жана биринчиси жаздык го, жанагы ысымына дагы ошентип төп келиш керек депчи, адамдар эмнеде биздеп аткандыгычы. Ар бириңиздин баракчаңыздардын ошол жерине оңдоп жазасыздар, деген жерин оңдойсуздар. Названиясын кече оңдогонду үйрөнгөнбүз. Имя деген жерди оңдойсуздар дагы, анан кийин могул ушул өзүңүздөрдүн уникалдуу сатуу сунушуңуздарды таап, ушундай башка атаандаштарыңыздар менен изилдеп, анан кийин ошол жерге жазасыздар. Сиздерге тапшырма бул. Анан кийин мындай деген нерсе бар. Эгерде сиздер деген ушундай жанагы уникалдуу сатуу сунушуңуздар жок болуп калса, таппай калсаңыздар да, мен силерге бир сунуш айтайын, мындай жашыруун уникалдуу сатуу сунушу деп коет. Бул жерге товардын технологиясын жазуу деп койгом. Сиздерге бир мисал айтайын. Бир пиво чыгарган заводдо алар деген пивонун баардыгы эле окшош да бири-бирине. Анан кийин алар деген айтат экен, силердин эме пиво чыгарган заводуңардын эмне өзгөчөлүгү бар депчи. Анан кийин алар айтат экен, биздин эч кандай өзгөчөлүгүбүз жок болгону, биз башкалар колдонгон сууну эле колдонобуз, башкалар колдонгон технология менен эле колдонобуз болгону, биздин эмеси ал пивонун бутылкасы, анан кийин биздин маркабыз эле башка, калганын баардыгы эле ошондой депчи. Анан кийин бирок алар деген маркетолог, ошол пивной заводдун маркетологу бир өзгөчөлүк табыш керек да. Анан кийин ойлонуп отуруп, анан кийин жанагы пиво, негизи пиволардын баардыгы
жанагы муздатуучу фильтрден өтөт экен да, баардыгы муздатуучу фильтрден өтөт экен, баардык пиволор. Анан кийин анын деген мен атайын жазгам бул жерде товардын технологиясын жазуу депчи. Анан албосо маркетолог ойлонот экен. Бул деген муздатуучу фильтрден өтөт, келгиле ушуну биздин пиво муздатуучу фильтрден өтөт деп жазып коелу депчи. Себеп дегенде бул технологияны бул пиво чыгарган адамдар эле анын муздатуучу технологиядан өтөөрүн билишпесе, башка элдер, коомчулук анын көпчүлүк пиволорду муздатуучу фильтрден өтө тургандыгын менен кабары жок да. Анан кийин ал негизи элдер пивону муздак ичишет. Анан кийин башка адамдар ошол нерсени ал нерсе кулактарына жакшы угулуп, анан кийин ошол нерсени көбүрөөк алып башташкан экен да. Андыктан сиздер дагы, эгерде сиздердин уникалдуу сатуу сунушуңуздар жок болсо, өзүңүздөрдүн товардын технологиясын дагы башкаларга түшүнүксүз болгон бир эмесин алып жазсаңыздар болот. Инстаграмдан WhatsAppка ссылка коюу. Сиздерге мен көрсөтүп берейин азыр. Мен бул жерге слайдка ссылканы койгом, достор, ошол адрес менен кирип, ошол нерсе менен кирсеңиздер болот. Анан кийин дагы бир нерсе азыр. Могул жерде сиздер киргенде веб-сайт деген бар да, редактировать кылып киргенде, достор. Редактировать кылып киргенде веб-сайт деген жер бар. Ошол ссылканы ошол жерге коесуздар. Анан кийин могу фон деген жерден кийин өзүңүздөрдүн номериңиздерди жана плюс 996 менен жазасыздар. Плюс 996 менен. Мисалы үчүн эгерде азыр мындай деле кылсаңыздар болот. Азыр. Мындай деле кылсаңыздар болот азыр. Мисалы үчүн могул турат го. Ошону эле минтип копировать этип көрүп атасыздарбы? Сиздердин бирөөңүздөргө коюп көрөйүнбү? Же сиздерге түшүнүктүү болуп атабы? Биздердин бирөөбүзгө коюп койчу, меникине коюп көрсөң. Алса официал деп кирип көрсөңүз да. Мисалы үчүн жанагы эмени паролду койгондо, мисалы үчүн башка адамдардын силердин атыңарды, эмеңерди, туулган күнүңөрдү билген. Көбүнчө адамдар паролун ошондой кылып коюшат да. Мисалы үчүн силерге мындай бир нерсе айтып өтөйүн. Мисалы үчүн өзүңөрдүн жактырган бир киноңор барбы? Мисалы үчүн Гладиатор деп коелу, Гладиатор. Аны деген силер баштамгазын Г кылып, Г Гладиатор. Андан кийин бирди жазып, бул деген эми силерге мындай эме да. Мисал, мындай эме татаал паролду иштеп чыгуу мисалы бул. Г деп баштамга менен жаздыңар, Л'нын ордуна бирди жазып койгула, Гла, андан кийин мондай эме коюп, собачка коюп койгула, Гла, кичинекей тамга менен Д, Глади, кайра И'нин ордуна бирди койгула, бирди, Гладия, кайра бул эмени койгула. Мындай татаал паролду мына ушинтип койсоңор болот. Өзүңөрдүн бир жактырган киноңорду же болбосо бир жактырган жомогуңарды коюп койгула, ошол сыяктуу, же өзүңөрдүн жактырган актрисаңарды коюп койгула, ошол сыяктуу ушун татаал пароль деген ушундай. Кирдик. Мынакей. Азыр мен силерге эң оңой эмесин көрсөтүп берейин азыр. Мынакей мен жана могуга кирип ошондон көрсөтпөдүм беле. Кирип туруп. Жанагы мен силерге слайдтанга деле эмесин койгом, ошону деле кылсаңар болот азыр. Профилге кирип. Редактировать профиль деген жер бар, ошол жерге киребиз да, анан кийин көрдүңүздөр, веб-сайт деген турат. Ошол жерге ставить кылабыз. Анан кийин бул жерге башка бирөөнүн номери чыгып калбадыбы, эле минтип өчүрөбүз, ошол жерде минтип өчүрөбүз. Анан алса өзүңүздүн номериңизди айтсаңыз, WhatsApp номериңизди айтыңыз. Каякта турат? Мен сизге слайдка жазып койдум го. Мына турат эмеде. Бул жердеги. Мынакей. Ушул ссылка менен киребиз. Эгерде бул ссылканын бул жерине точка, эгерде бул ссылка менен да кирбей атса, анан кийин жана сиздер бул Алсу official page-нин эмесине копировать этип, аныкын өзүңүздөргө коюп, биз деген Алсунукун башына өтөлү биз.
мынакей. Же болбосо ушуну копировать этип, эң оңойдо ушул жака кирип копировать этип анан кийин өзүңөрдүн номериңерди эле алмаштырып койсоңор болот. Муну деген биз койдук да. Анан кийин эгерде жанагы эмеден өзүңөргө жазып алгыла, сайттан өзүңөргө жазып алгыла. Ошону эле ошол ссылка менен кирип өзүңөргө ссылка түшүп алгыла. Ошол ссылка менен PowerPoint'тан алынган ссылка менен кирип, анан ошол жерге өзүңөрдүн номериңерди жазып, анан коюп койсуңар. Бул деген ссылка деген адамдар менен өзүңөрдүн кардарларыңар менен түзмө-түз байланышта болууга шарт түзүп берет. Бул деген азыр деген Telegram'дын ссылкасын койсоңор болот, Messenger'дин ссылкасын койсоңор болот ал жерге. Бирок учурда Telegram'ды көп адам колдонбойт, адамдар бар, колдонгон көпчүлүк колдонгондор бар, бирок көпчүлүгү WhatsApp колдонушат, WhatsApp, Instagramга эле басым жасап коюшкан. Ооба. Сиз менен балким бул комментарий жазат, сизге өзүңүзгө директке эме жазат, кат жазат, бирок баары бир деле биздин Кыргызстанда көпчүлүгүбүз үчүн бул WhatsApp эң ыңгайлуу байланышуучу жол. Ошон үчүн WhatsApp'тын эле номерин койгонду сунуштайм. Бул кардарларыңар менен байланышты жакындатат. Түшүндүк, бул жактан чыга берелиби? Ооба. Суроолоруңар барбы? Жок, эже түшүндүк. Эми биз алдыда таргеттик рекламаны үйрөнөбүз да, биз алдыда кийинки сабактарда. Анан кийин бул биз деген ошон үчүн, ошол таргеттик рекламабыз туура кетиши үчүн биз деген өзүбүздүн Instagram'дагы баракчабызды бизнес профиль кылышыбыз керек. Ал бизнес профилди биз айтпадык беле сабактын башында, бул Instagram'ды Facebook сатып алгандан кийин ал экөө бир эле болуп калган депчи. Ал экөө бир эле компания, ошондуктан ал Instagram'дагы реклама Facebook аркылуу өтөт, ошол Facebook аркылуу текшерилип өтөт. Түшүнүп атасыздарбы? Ошондуктан сиздер Instagram'дагы баракчаны бизнес профиль кылганда, сиздер сөзсүз түрдө Facebook аркылуу кылыңыздар. Аны кантип кылыш керек экендигин мен сиздерге көрсөтүп берейин, Сиздерде барыңыздарда Facebook барбы? Телефонуңуздарда? Ооба. Бар. Ноутбук барбы, жокпу? Ноутбук менен киргендер барбы, жокпу? Жок. Facebookка киргенден кийин сиздердин эмеңиздерде телефондо деле болот, андай моундай жерде сизде көрүнүп атабы менин Facebook'ум? Ооба. Баарыңарга көрүнүп атабы? Ооба, эже. Бизнес профилди кандай кылыш керек экенин көрсөтүп атам мынакей. Бул жерди басабыз. Бул жерди баскандан кийин управление азыр. Бул жерди баскандан кийин управление кандай дейсиз? Facebook'та Кайталап коесузбу? үйрөтүп атасызбы азыр? Бизнес профиль үйрөтүп атасызбы? Ооба. Ооба. Ошол сиздердеги кандай болгон эле да? Сиздики болсо деле дагы бир көрүп коңуз, анан башкалары дагы бар да биле элекчи. Бизнес профиль кылганды биле электер бар да, аларга дагы маалымат болсун, Ооба. Келиңиздер. Instagram'га киргенден кийин управление страницами деген жер бар. Ошол жерге кирип, сиздер деген өзүңүздөрдүн Instagram'дагы баракчаңыздарды бул Facebook'тан дагы бир страница ачышыңыздар керек, дагы бир баракча ачышыңыздар керек. Ал үчүн создать группу кыласыздар, страница кыласыздар. Андан кийин бул жерде 2 эме чыгат, колонка чыгат. Бул биринчиси компания или бренд деп чыгат, андан кийин сообщество или публичная личность деп чыгат. Сиздер деген компания или бренд дегенди тандайсыздар. Начать коебуз. Андан кийин бул жерге өзүңүздөрдүн баракчанын атын жазабыз. Эмне мисалы үчүн, эмне деп жазалы? Loyal KGби? Ошону Instagram'да баракча болуп калып атабы, Кандай дейсиз? Instagram'да баракчаны жазып атасызбы? Ооба. Бул деген сиздер деген ошол Instagram'дагы баракча менен сиздердин Facebook'тагы баракчаны бири-бирине байлап атасыздар.
Жанагы айтып атпаймынбы, жана таргеттик реклама кылганда, биз таргеттик реклама берүүнү да үйрөнөбүз да. Ошону кылганда сиздер бул Facebook аркылуу да кыласыздар. Анан кийин Instagram'дан кылсаңыздар, силер ал жактан сурайт, биринчи Facebook'тан сенин страницаң болуш керек деп, ушул баракчаңдын Facebook'тагы страницасы болуш керек деп сурайт да. Таргеттик реклама кылгандачы. Ошого дагы керек, эң негизгиси ошого дагы керек. Андан кийин бизнес профилди дагы туура кылуу үчүн биз мына ушул жактан кылабыз. Макул, айтыңыз. Достор, мындай кылбайлыбы азыр? Сиздики. Азыр мен сиздерге бул жакка бир эме кылып берейин. Кийин кечеде мындай эле жазып, мисал кылып көрсөтө берейин, анан кийин өзүңүздөр ошол жактан көрүп, анан ар ким өзүнүкүн жазып, анан кийин ошондой кылып алат, байланыштырып алат. Ошондой кылалыбы? Макул же. Мындай жөн эле мынтип жазып кое берейин, мына кийим кече мисал үчүн. Өзүңүздөрдүн жазасыздар. Категория магазин женской одежды болду. Бул адрес дегенге, бул адрес кете берсин. Мындай кылып коеюн. Адрес кете берсин. Андан кийин бул жерге город деген бар. Бишкек. Бишкекти жазабыз. Бишкек, Кыргызстан. Андан кийин номер телефонду жазбай деле койсоңуздар болот. Андан кийин продолжить кылабыз. Мынакей, анан сиздерге мындай чыгат. Профилге сүрөт коюш керек депчи. Ал жерге ар ким өзүнүн логотипинин сүрөтүн койсун. Достор, угуп атасыздарбы? Ар ким өзүнүн ошол Instagram баракчасына тиешелүү сүрөттү койсун. Азырынча мен муну пропустить кое берейин. Андан кийин обложка деген жери бар, Facebook'та. Бул жерде дагы ар ким өзүнүн баракчасына тиешелүү обложканы койсун. Мындагы пропустить кое берейин. Азыр. Мынакей. Сиздер ушинтип Instagram'дан өзүңүздөргө ар ким өзүнө таандык эмени ушинтип баракчаны ачат. Андан кийин бизде настройка деген жер бар бул жерде. Көрүп атасыздарбы? Ушул настройкага киребиз. Настройкага киргенде бизде азыр бул жерде Instagram деген жер турат. Көрдүңүздөрбү? Мынакей. Четинде, чет жагында. Настройкага кирген соң ушул Instagram'ды тандайбыз. Instagram'ды тандагандан кийин келиңиздер. Подключить аккаунт деген жер турат. Ошол жерди басабыз. Азыр переключить аккаунт кылайын. Бул жакка өзүңүздөрдүн эмени жазасыздар, өзүңүздөрдүн пароль, логинди жазасыздар, Азыр мен бул жакка ким бирөө айтып турбайбы эмесин? Мисал кылып көрсөткөнгө. Алсу, сиздикин жаза берейинби? Iya. Ооба, жаза бериңиз. Алсу official page ушул, official page ушул. Алсу. Эми муну деген вайти кылабыз.
Менин эмеме мен деген ачтым. Страница ачкандан кийин мен бул деген Алсу official page'ini Instagram менен Facebook'tu байладым Алсу official page мененчи. Анан кийин ошол жерге сиздер байлагандан кийин мына өзүнүн Facebook'тан мынакей сиздердин Instagram'дагы болгон данныйларыңыздардын баардыгы чыгат, көрүп атасыздарбы? Ооба. Мынакей ушинтип байлайбыз. Анан кийин бул жака калган нерселерди өзүңүздөргө мындай эметип толтуруп кете бересиздер. Мисалы үчүн биография деген жерге жанагы айтып өтпөдүкпү? Уникалдуу сатуу сунушун УТП Туручу. ооба, башка кадрларды кызыктырып, ошолорду кармап кала турган эмнеңер бар, ошону жазыш керек. Категорияны өзүңөр белгилейсиңер, өзүңөрдүн баракчаңардын максатына жараша. Номер бар экен, өзүнүкү бар экен, адрести, городду жазып койсоңор болот мынакей. Ооба. Мынакей. Мына бул байланды. Ушундай кылып бизнес профиль кылып өзгөртөбүз. Ар ким өзүнүкүн, Ушул мисал менен. Эже, менде бир суроо пайда болду да. Айтыңыз. Ушул неме, бул Facebook менен Instagram'ды бири-бирине байлагадыкпы? Ооба. Андан кийин ошо Instagram'га киргенде сразу эле бизнес аккаунт болуп калабы деп сурайын деген болчумун да. Ооба, бизнес аккаунт болот. Чоңураак. Бизнес аккаунт болот азыр. Мындай нерсе кылдык. Демек биз бул жактан чыгып кете берели. Куну байладыңыздар. Бул нерсени мен сиздерге азыр көрсөтүп бердим го, ноутбуктан көрсөтүп бердим. А сиздердин Facebook'тагы телефондон деле ушундай жол менен кирип кыласыздар, ал жакта деле ушундай. Телефондон дагы кылсаңыздар болот. Рахмат эже. Макул, сиздерге да рахмат. Анда эртең көрүшөбүз, Рахмат. Макул, жакшы калгыла.